Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кайгысы, күнүмдүк турмушу, кадимки пандустардын жоктугунан жаралган тоскоолдуктар. Мунун баары Тең дүйнө тасмасында Андрейдин жашоосу аркылуу чагылдырылган. Документалдык тасманын башкы каарманы балдар үйүндө чоңойгон. Ал иштеген жер каржы тартыштыгынан улам жабылып калгандыктан анын жаңы жумуш издеген учурун журналист Кутман Маматазимов сүрөттөгөн. Фильм ошол Андрейдин бүт проблемасын чагылдырат. Шаарда жүрүштү, шаарда инфраструктурада баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга түзүлгөн эместиги түшкөн, коомго аралаша албай аткандыгы түшкөн, мындай адамдарга орой мамиле кылгандардын окуялары түшкөн. Ошол эле учурда буларга жакшы мамиле кылган адамдардын окуялары түшкөн. Анын кыйналган жашоосу, ошол эле учурда бактылуу көз ирмемдери экөө аралашып түшкөн. Андрей кичинесинен эмгек кылып өзү иштеп каражат тапканды жакшы көрөт. Жашоосу баяндалган тасма көрүүчүлөргө тартууланаары менен ага мындай мүмкүнчүлүк дароо жаралды. Башкы каарманга Аберек реабилитациялык борборунун директору Ольга Джабраилова жаңы жумуш сунуштады. Буга чейин аярылуу катмары үчүн ачылган Соломон сэндвичке кардар чакырган Андрей эми балдарды тарбиялайт. Я стоял, Соломон сэндвич, например, стоял и привлекал людей, чтобы... Мен Соломон сэндвичке кардарларды чакырып турчумун. Ал атайын биз үчүн ачылган жер эле. Ошол жумушумда мага акча беришчү. Мен мага акча беришин каалачу эмесмин. Менин иштегим келет. Андайларга мен жөн гана кирип сэндвич жеп кетиңиз деп эле айтып койчумун. Ошентип Кутман Маматазимовдун тасмасы Андрейди жумуш менен камсыздап, кыялын орундатууга көпүрө болуп берди. Ал көп акча таап, азыр багып жаткан үй бүлөсүнө жардам берүүнү каалайт. Проходите, Соломон сэндвич, у нас очень вкусно, сэндвичи свежие, проходите, добро пожаловать. Бир дүйнө коомдук бирикмеси өткөргөн эл аралык кинофестивали Андрей сыяктуу күчтүү жарандардын маселесин көрсөтүү үчүн уюштурулат. Анда чет өлкөдөн келген кинорежиссерлордун да тасмалары коюлган. Татарстандан келген Динара Сунгатуллина да өрнөк алчу инсан катары мүмкүнчүлүгү чектелген бийчилерди чагылдырган. Мы увидели, это прозвучит банально, у нашего друга в Инстаграме в сторис. Биз бир досубуздун Инстаграмнан анын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бий үйрөтүп жатканын көрүп калдык. Аны көрүп чынында суктандык. Байке мени карап сөзсүз тартышыбыз керек деди. Ошентип ал режиссер болсо, мен сценарий жаздым. Бизде дагы бир Гема деген кыска метраждуу кино тасмабыз бар. Гема бул бир бутунан айрылган бокс чебери. Бир дүйнө документалдык тасмалар фестивалына Кыргыз фильм, Бириккен Улуттар уюму, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жана башка бир топ эл аралык уюмдар колдоо көрсөтөт. Жыйынтыгында калыстар тобу жеңүүчүлөрдү аныктап сыйлыктарды тапшырат. Белгилей кетсек, өлкөдө 198 миңге жакын майыптыгы бар адам бар. Алардын 29 миңдейи жаш жеткинчектер. Талайгүл Эрматова, Кубанычбек Азимов, 5 канал.